Апта ичиндеги жаңылыктар түрмөгү менен эфирде Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы. Студияда мен Асат Туратуулу. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача маалымат. Окуу жайдын аялдар кеңеши тарабынан ден соолук жашоо булагы деген темада кече өткөрүлдү. Мухаммед пайгамбардын туулган күнү бүткүл Ош шаарында белгиленди. Ош технологиялык университетине академик Мурат Жуматаев атайын иш сапар менен келип кетти. Биздин окуу жайда Кыргызстан боюнча эл аралык алтын домбой кубогуна арналган мелдеш өткөрүлдү. Жыл сайын салтка айланган илим жана студент деп аталган конференция жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр аныкталды. Биздин студенттер Ош шаарындагы боорукердик үйүнө барып жардам көрсөтүп келишти. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү чыгарылышында жөн түзмөкчү, андыктан биз менен болуңуздар. Күн өткөн сайын жалпы коомчулукта ар кандай оорулардын түрлөрү көп кездешип, алар өз кезегинде адамзат өмүрүнө олуттуу түрдө зыян келтирип, аягында өлүм менен аяктаган учурлар да аз эмес. Манаскапка барып келген бул да кыз Гүлбирак Абдыраимова. Келечек жаштардын колунда. Учурдагы муунду кандай тарбияласак, биздин келечек дал ошондой болот. Ошондуктан жаштардын ордосу болгон жогорку окуу жайларында бир эле адистикке гана билим бербестен, аларды чоң турмушка сапар алууларында, келечекте үй бүлө күтүп, мамлекеттин бүтүндүгүн сактай турган бекем үй бүлөнүн пайдалуулун түптөй ала турган жаштарды тарбиялоо максатка ылайык болуп эсептелет. Ош технологиялык университетинде жаштарга учурдагы жүз берип жаткан ар кандай оорулардын алдын алуу боюнча маалымат берүү максатында атайын иш-чара өткөрүлдү. Биздин бүгүнкү иш-чара аялдар кеңеши тарабынан максат кылып алынган ден соолук жашоонун булагы деген тема болмокчу. Бул теманы тандап алгандыгыбыздын себеби азыркы күндө биз студенттерге терең билим менен бирге студент кыздарыбыз, балдарыбыз үй бүлө күткөнгө даярданышат. Мына ошого пайдасы тиет деген негизде ошол атайын адистерди чакырып, врачтардын жардамы менен ушул иш-чараны уюштуруп турабыз. Себеби биз күткөн алтын муун ден соолугу таза, күчтүү жаштардан болот деп эсептейбиз. Акыркы учурларда ар кандай кырдаалдардан улам үй бүлөлүк ажырашуулар көп болуп, таштанды балдардын саны арбы барат. Бул көрүнүштөр аз келгенсип, энелердин өлүмү да көбөйүп, жаңы төрөлгөн балдардын жашабай жатып көз жумган учурлары да аз эмес. Ошондуктан келечекте эне боло турган, бойго жеткен жаш кыздарды үй бүлөлүк жашоого жакшы даярдап, алардын коомдо мыкты, дени сак балдарды тарбиялоого үндөө керек. Ал эми бүгүнкү жыйында булар тууралуу да кеңири маалыматтар берилди. Бала ата-эненин каалоосу, күтүүсү менен төрөлүүсү керек. Андыктан кыргыз улутунун саламаттыгы жана өлкөнүн социалдык потенциалы баары да мурда эненин, кенже курактагы балдар менен өспүрүмдөрдүн ден соолугу менен түптөлөт. Муну ошондуктан мамлекетибиз тарабынан энеликти жана балалыкты коргоо боюнча көп көңүл бурулууда. Аталган иш-чараларды аткарууда жана алардын алдын алууда бир топ кыйынчылыктар кездешүүдө. Аялдарда кездешүүчү көкүрөк ырагы акыркы жылдарда биздин өлкөдө да күч алууда. Медицина адистеринин билдирүүсүнө караганда, кош бойлуу жана төрөт учурандагы караганда андан кийинки бала эмизген мезгилде көп оорушат. Анын кесепетинен онкологиялык оору айрымдардын өмүрүн алып кетет. Биздин окуу жайдын айрым окутуучулары медицина адистери менен биргеликте эне сүтү, анын пайдасы жана туура эмизүү тууралуу айтып беришти. Бир аз 60 градуста мындай музап калган абалда аралаштырыш керек. Ысык абалда аралаштырып коюп карайтып алып кийинен жарабайт экен деп берген учурлар бар да. Медициналардан толук канды сурап алып, анан кийин колдонсоңуздар жакшы болот. Анан эчкинин сүтү боюнча, ойдун сүтү боюнча, эненин сүтү боюнча бир нерсени билип койгула. Ойдун торпогу канча мезгилде чоң абалга чыгат. 1 жашта чоң болуп калат, туурабы? А биздин балабыз 17-18 жашта чоң. Ошол себептин айырмасы бар. Чындыгында баланы жарык дүйнөгө алып келип, аны чоңойтуп, адам катарына кошуу эне үчүн эки дүйнөнүн ортосундагы оор иш. Бирок эне болуу бактысы бардык кыйынчылыктарга чыдоого алып келет. Анткени эне менен баланын ортосундагы мээрим эч качан, эч жерде эч кимден кездешпечү ыйык мээрим. Адамзаттын акыркы пайгамбары аталган Мухаммед пайгамбар ислам динин негиздөөчүсү катары белгилүү. Жыл сайын Ош шаарында Мухаммед пайгамбарыбыздын туулган күнүнө арналган ар кандай диний иш-чаралар уюштурулуп, жогорку окуу жайларда анын өмүрү жана пайгамбарлык ишмердүүлүгү тууралуу лекциялар окулуп, маалыматтар берилет. Ислам динин тутунуучулары үчүн Мухаммед пайгамбарыбыздын өмүр жолун окуп үйрөнүү негизги багыт болуп саналат.
экөө бириккен кезде аракетчил, эли жерине кызмат кылган. Мухаммед пайгамбар 571 апрель айында жарык дүйнөгө келген. Анын дүйнөгө келиши менен адамзат коомунда кандайдыр бир өзгөрүүлөр пайда болуп, ал чоңойгон сайын адамдар арасында белгисиз улуу күчкө ээ боло баштаган. Убакыттын өтүшү менен Алла Таала тарабынан ар кандай аяндар жиберилип, жыйынтыгында адамзатка ислам динин таратуучу жана таанытуучу болуп, акыркы пайгамбар Мухаммед болуп калуу бактысына туш келет. Ал өзүнүн өмүр жолунда адамдарды имандуулукка ислам динин таанытуу аркылуу чакырып, жер бетине ислам динин таратып, Алла Тааланын сөзүн адамдарга жеткирип, өз милдетин так аткарган. Ал эми адамдар ыйман деген түшүнүктү качан гана ислам динин кабыл ала баштагандан кийин толук түрдө түшүнө башташкан. Адамды ошол көркүнө чыгарган бул ыйман болуп эсептелинет. Ыйман бул сатып ала турган нерсе эмес экен. Базарда сатып ала турган, же болбосо дүкөндө сатып ала турган нерсе эмес экен. Ошол ыйманды жаңылап ар дайым адам кандай гана жогоруда агайлар айтты, ар бирибиз айттык. Адам денеси кандай гана бир нерсеге муктаждык болуп, жегенге ашказан ошол нерсени талап кылган сыяктуу, рухту дагы ошондой азык берип туруш керек. Рух азык албаса, кечиресиздер жанагындай айбандын даражасынан да төмөнкү даражага түшүп калышы бул эч бир шексиз. Алла Таала тагдырга жазган кырдаалдан эч ким эч кайда качып кутула албайт. Бирок Алла Таалага жакын жолду таап, андан сураса, дуба кылып бардык нерсеге тобо кылса, ал тагдыр Алла Таала тарабынан сөзсүз түрдө өзгөртүлөт. Адамдар арасындагы бул түшүнүктөр биринчи кезекте Мухаммед пайгамбардын өмүр жолун окуп үйрөнүү менен ислам динин таанууга байланыштуу болуп эсептелет. Албетте бул иш-чараны кылуу менен кандай ийгиликке жетишесиз деген бир суроого албетте баягы жана дагы семинарыбызда айттык. Албетте ар бир кичинекей ишти жөнөкөй санабаш керек. Албетте бул бир семинар өтүү дагы ушул жерден баягы бир студенттердин жок дегенде бирөөсүнө болсо дагы пайгамбарыбызды таанып калса, пайгамбарыбыз ислам динибиз ушундай турбайбы, ислам динибиз туура дин турбайбы, пайгамбарыбыз ислам динди жеткизген бул пайгамбарыбыз турбайбы деп баягы ислам динди таанып пайгамбарыбыздын жолун жолдоп, мындайча айтканда өзү ошол эле кандай десек пайгамбарыбызды таануу аркылуу ошонун себебинен аркылуу бул окуусуна болгон кызыгуусу артып, келечекте ыймандуу, исламды тутунган, ыймандуу, өзүн жакшы ар тараптан жетиштирген, келечекте эл жерге кызмат кыла тургандай бир чыгаан инсан болуп калуусу, эгер ушул семинарларыбыз бир эле адамдын ошондой болуп калуусуна себепкер болгон болсо, демек биз утуктабыз деп айта алабыз. Акыркы учурлардагы дүйнө жүзүн кооптондуруп жаткан диний экстремисттик көз караштагы кыймылдар өз динин толук түрдө тааныбаган адамдардын туура эмес түшүнүктөрүнөн улам пайда болууда. Айрыкча жаштар арасындагы белгисиз бир күчкө азгырылуудан улам алардын келечегине балта чабылып, көп учурларда өмүрлөрү менен кош айтышкандар аз эмес. Бул көрүнүштүн алдын алуу максатында биздин окуу жайдагы бул сыяктуу туура багыт берүүчү иш-чараларды ар дайым уюштуруп келет. Бүгүнкү күндө баягы жаштардын негизинен жаштар негизинен диний агымдарга көп кирип кетип атат да. Анткени баягындай диний түшүнүктүн аздыгынан болуп атат. Ислам дини жөнүндө түшүнүктүн аздыгынан ар кандай диний уюмдарга, секталарга кирип кетип атат. Жаштардын ошол алсыз жеринен пайдаланып, ошол секталардын, уюмдардын өкүлдөрү жаштарды ар кандай жолдор менен, мисалы баягындай материалдык багыттар менен, же болбосо аларга баягындай башка маалыматтар менен аларды өздөрүнө кабыл алышка аракет кылып атышат. Адамзат кайсы коомдо, кандай кырдаалда күн кечирсе дагы бардыгы Алла Таала буйруган тагдырда болот. Ошол буйруган тагдырды жакшы жакка суранууга ар бир адам баласынын кудурети жана күч-кубаты жетет. Болгону туура жолду тандап, Алла Таалага жакын жолду адашпай табуу керек. Ош технологиялык университетине Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын машина таануу институтунун директору, техника илиминин доктору, Улуттук илимдер академиясынын академиги Мурат Жуматаев атайын иш сапары менен келди. Алгач окуу жайдын ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омарович менен жолугуп, бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын билим берүү системасы тууралуу сүйлөшүштү. Андан соң Мурат Жуматаев окуу жайдын бардык окуу корпустарын кыдырып, материалдык техникалык базасы менен таанышып чыкты. Мурат Жуматаев өз сөзүндө бүгүнкү күндө Кыргызстандын түштүк регионунда техникалык, инженер технологиялык багыттагы адистерди даярдаган бир гана Ош технологиялык университети экендигин, мындан кийин да окуу жайдын өнүгүүсүнө, эл чарбасына татыктуу адистерди даярдоого Улуттук илимдер академиясы жана академиянын алдындагы машина таануу институту дайыма өз салымын кошуп көмөктөшөрүн баса белгиледи. Андан соң Мурат Жуматаев окуу жайдын окутуучулары жана студенттери менен жолугушуп, Кыргызстандагы билим берүүнүн стандарттары тууралуу кеңири маалыматтарды берип, студенттердин жана окутуучулардын кызыктырган суроолоруна жооп берди. Биз бул Ош технология университети менен
бир топ жылдан бери кызматташып жүрөбүз деп айтсам болот. Анткени бул жерде иштеген бир топ мугалимдер, азыркы профессорлор, илимдин кандидаттары өз убагында ошо биздин академиядагы машинетануу институтунда стажировкадан өтүшүп, аспирантурадан өтүшүп, илимий даражалуу болушкан да. Анан кийин мына азыр убакыт өтүп атат. Азыр мындай илим менен билимдин интеграциясы жөнүндө маселе коюлуп атат. Ош технологиялык университетинин спорттук аянтында республикалык эл аралык алтын домбой кубогуна арналган ордо боюнча спорттук мелдеш өткөрүлдү. Аталган мелдешти Кыргыз Республикасынын улуттук түрлөрүн өнүктүрүү боюнча борбору, Кыргыз Республикасынын ордо оюну спорттук федерациясы жана Ош шаардык мэриясынын диний тарбия жана спорт комитети тарабынан уюштурулган. Ордо Кыргыз элинин улуттук оюндарынын катарын толуктап, айртан бери эле ойнолуп келе жаткан оюндардын бири. Мында биринчи кезекте адамдарды тактыкка, шамдагайлыкка жана патриоттуулукка тарбиялаган улуу күчтөр бар. Биздин окуу жайда республикалык эл аралык алтын домбой кубогуна арналган мелдеш өткөрүлдү. Аталган мелдеш Кыргыз Республикасынын спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү боюнча борбору, Кыргыз Республикасынын ордо оюну спорттук федерациясы жана Ош шаардык диний тарбия жана спорт комитети тарабынан уюштурулган. Мына бүгүн биз сиздер менен чоң бир тарых барактарын алчы отурабыз. Өлкөбүз эгемендүүлүк алгандан бери биздин маданий мурастарыбыз жаңыланууда. Кыргыз элибиз тарыхка бай, маданий салт санаага бекем жана достукту даңазалаган эл болуп саналат. Мына биз бүгүн сиздер менен биргеликте улуттук спорт оюнубуз болгон ордо боюнча эл аралык алтын домбой кубогуна арналган мелдештин башталар алдында турабыз. Ош шаарыбызда алгачкы жолу болуп өтүп жаткан бул мелдеш болуп жаткан иш-чара барыбызды кубандырып, улуттук ар намысыбызды бийик көтөрүп, жүрөгүбүздө болгон патриоттук духту чыңдап жатат деп айтып кетмекчимин. Ордо атуу мелдешине өлкөбүздүн 7 областынын жана шаарларынан бардыгы болгон команда келишти. Мелдештин ачылуу семинар тараптан коноктор чакырылып, жогорку окуу жайлардын ордо атуу мелдешине кызыккан окутуучулук, профессордук курам, студенттер, Ош шаардык мэриясынын жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн өкүлдөр катышып, куттуктоо сөздөрүн айтышты. Агайын туугандар, урматтуу спортсмендер, урматтуу уюштуруу комитети, бүгүн касиеттүү Ош жергебизде, шаарыбызда кылымдарды картып келген Кыргыз элинин нукра улуттук оюну, бул ордо оюнунун эл аралык деңгээлде мелдеш өтүп жатканы бул абдан чоң жаңылык, абдан чоң кубаныч болуп эсептелерин баса белгилегим келип кетет. Учурдан байланып, мен сиздерди ушул баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жээнбек Сооронбай Шариповичтин атынан, жеке өзүмдүн атыман бүгүнкү ушу мелдешиңиздер менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ордо атуу мелдеши баардык кыргызмын деген жарандарыбызды кызыктырып келет. Ал тургай башка улуттун өкүлдөрү да кызыгышып, бул оюнду кадимки кыргыздарда эле ойноп келишкен учурлар аз эмес. Бул көрүнүш айрыкча коңшулаш казак жана өзбекстандык жарандар арасында да кездешет. Бүгүнкү мелдешти өткөрүүдө Ош технологиялык университетинин жетекчилиги оюн өтүүчү жай менен камсыз кылышып, мелдеш бүткүчү жоопкерчиликти алышты. Чемпионатыбыз же кубок деп коет, 8 жолу өтүп атыптыр. Биринчи жолу мына Ошто өтүп атат. Биз ошон үчүн мына өнүктүрүү улуттук оюндарды өнүктүрүү фондуна да ыраазычылыгыбызды айтабыз. Мына бу жерде биздин мэриянын область жетекчилеринин өкүлдөрү да турат. Ошол биздин университетти тандап, мен ойлойм биз ошол соответствующий базаны баарын түзүп, жакшы өзүбүздүн жардамыбызды беребиз, жакшы өткөрүп. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин улуттук оюндарды өнүктүрүү жакшы жолго коюлуп, алардын арасында ордо оюну да жогорку деңгээлде өнүгүүгө жетти. Атайын ордо боюнча республикалык деңгээлдеги федерация түзүлүп, бүгүнкү күндө ал федерация өз деңгээлинде ар кандай эл аралык жана республикалык мелдештерди өткөрүүдө. Ошондой эле ордо атуу боюнча командалар жана жекелик түрдө чемпиондор аталып, өз кезегинде байгелүү орундарды багындырып келишет. Бул эми азыр ушунчалык бийик деңгээлге өнүктү десек айтсак жарашат да. Анткени Союздун убагында бизде бир эле спартакиада деген оюн бар болчу, ошону менен эле чектелип калган. Азыр болсо бизде 2005-тен бери федерация түзүлгөндөн бери, республикалык федерация түзүлгөндөн бери 7-8 жолу Кыргызстанда ушул мелдеш өтөт.
санаөткел мисалы алтын томбой, чемпионат, спартакиада, дени сау улутта, анан кийин дагы өзүнчө бир өткөрүлө турган мелдештер бар республика деңгээлде ошолор да. Ордо атуу мелдеши кызуу уланып, республикабыздын ар тарабынан келген командалар күч сынашышты. Алар өз деңгээлинде ордо атуунун чеберлери жана мыкты машыккан спортчулар болуп эсептелет. Ошондуктан мелдеш курч мүнөздө өтүп, жыйынтыгында Бишкек шаарынын командасы 1-орунга ээ болушту. Окуу жайдын тарыхында жыл сайын салтка айланып калган илим жана студент деп аталган илимий конференция аякталып, жыйынтыкталды. Бул иш-чара окуу жайдын илим бөлүмү тарабынан 2014-жыл мамлекеттүүлүктү чыңдоо жылына карата уюштурулган. Конференциянын программасы бардык факультеттерге таратылып, өтүү тартиби белгиленген. Окуу жайдын илим жана тышкы байланыштар бөлүмүнүн жетекчилиги билдиргендей, окуу жайдын бардык факультеттеринин студенттери активдүү катышып, доклад окууга 500гө жакын билдирүү түшкөн. Конференцияны уюштуруунун негизги максаты студенттердин илимге болгон кызыгуусун арттыруу, алардын илим изилдөө иштерин жыйынтыктарын жарыкка чыгаруу, студенттердин ортосундагы достук мамилени чыңдоо жана илим изилдөөгө кызыккан студенттерге ар тараптуу колдоо көрсөтүү болуп саналат. Ал эми конференциянын жыйынтыгында жеңүүчү деп аталган студенттерге жетекчилик тарабынан дипломдор тапшырылды. Акылай Ерматовна сыйланды. Коомдун аялуу катмары аталган кароосуз калган балдар жана карыялар ар бир жаранды ойлондурбай койбойт. Коомдун бардык учурларында, бардык катмарларында ар кандай шарттан улам каралбай калган карыялар жана балдар ошол мамлекеттин камкордугунда болуп келишкен. Биздин окуу жайдын мамлекеттик башкаруу жана эл аралык мамилелер кафедрасынын жамааты жана студенттери Ош шаарындагы боорукердик үйүнө барып кайрымдуулук иштерин жасашты. Күн өткөн сайын эмнегедир кароосуз калган карылар жана жаш балдар көбөйүп барат. Бул көрүнүшкө кимдир бирөөлөрдү күнөөлөгөндө мурун анын себебин изилдөөгө эч кимдин акылы келбейт. Качан гана окуя болгон соң себеби иликтенип, сөзсүз түрдө бирөө күнөөлүү болот. Бирок эч ким эч качан ушул ишти атайын жасабайт. Болгону кандайдыр бир артка кайтарып ала албай турган кырдаалдардан улам ушул көрүнүштөр жүз берет. Канткен күндө да элибиз ыймандан алыс эмес. Ош шаарында дал ошол карылар менен балдарды караган боорукердик үй интернатынын жамааты эмгектенишет. Ош технологиялык университетинин экономика жана башкаруу факультетинин мамлекеттик башкаруу жана эл аралык мамилелер адистигинин студенттери жана окутуучулар жамааты аталган үйгө кайрымдуулук иштерин жасап келишти. Биз эмне дебекпиз? Ушу балдардын келечеги кең болсун. Ушу балдарыбыз силер дагы биздин ушул студенттерибиздей жакшы накай окуп, жакшы студент болгула, келечекте бир жакшы кесиптердин ээси болгула, турмушта силер өзүңөр артып таптыла, жакшы инсан болгула. Ата-энелерге экен айтмакчыбыз, узун өмүр, ден соолук, ушул деп оорубаңыздар, балдарга жакшы бир ой болуп бериңиздер. Көздөрүнөн үмүт оту өчпөгөн балдар менен жашоосунун калганын тынч жана жайлуу жерде өткөрүп жатышкандыгына тоба кылган карыларды карап отуруп, эмне дериңди да билбей кетесиң. Ата-эне мээримин толук ала албаган жаш балдар бул жерде кадимки өз үйүндө көргөн камкордукка ээ болушат. Болгону аларга бир гана ата-эне мээрими жок. Балдардын жүзүн көрө турган убакта ушул жайга туш болгон карыларда өз үйүнөн артык жылуулук бар, бир гана өз балдарынын камкордугу жок. Бирок алар тагдырга моюн сунбастан баары бир эл журттун камкордугу менен жашап келишет. Ал жерде жашаган балдар тарабынан ыр-бийлер тартууланып, келгендердин маанайын көтөрүштү. Студенттер тарабынан атайын марафон уюштурулуп, аз да болсо акча каражаты топтолгон. Ал акчага балдарга таттуулар жана оюнчуктар, карыларга күнүмдүк керектелүүчү буюмдар сатылып алынып таратылды. Ошондой эле студенттер алардын маанайын көтөрүшүп, ырыда беришти. Meyli tağdır mala başın eğberin, meyli tağdır aktığındı eğberin, men özümdün başka nerse surabay, suranarım ateneme dibegin, bıyık tutkan ateneme dibegin, meyli tağdır mala başın Saldır hamıdığı beylegim, men özümdün başka nerse surabaymay, suranarım bir tuğanla tibegin, bıyık tutkan bir tuğanla tibegin. Тагдыр ар кимге ар түрдүүчө жазылат. Эч ким кыйынчылыкка туш болгон тагдырын сурап албайт. Ошондуктан ар кандай кырдаалга
туш болууга даяр болуп, анын алдын алуу ар бирибиздин колубузда. Сиздер менен эфирде Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы болду. Мен сиздер менен кийинки жуманын ушул мүнөтүндө кездешемин. Аман болуңуздар.